Базардын жанынан склад арендага берилип атат туугандар. Жашаганга 4 бөлмөлүү үйү менен, 8 соток участогу менен, контейнерлери менен, навеси менен товар таркаткан фирмалар көрсөңүздөр ыңгайлуу. Бул дареги мынакей Ногул Келечек базарынын тушунан киресиздер, Садовая көчө күнбатышка. Киргенде эле 146 даректе ушул жерде жашыл навес менен салынган үйдү көрүп аласыздар. Эшиктин алдына маани бериңиздер, мынакей бийиктиги будка спринтерлери кирет дейт. Узунунан 2 катар 4 спринтер батат экен. Жердин баары стяжкаланган. Буга чейин да склад болуп иштеп келген экен. Булар башка жака көчүп атканына байланыштуу ушул жерди арендага беребиз дейт туугандар. Бул жерде мынакей 6 метр контейнерден эко катар менен турат, ичинде товар дагы турат. Калоочулар мына жака дагы контейнер чоңойтуп узартып алсаңыздар болот. Эшиктердин баары жакшы култанат. Потолоктордон эч кандай суу дагы тамбайт дейт. Үйдүн ичин офис кылып да колдонушат экен. Үйдүн ичин дагы тартып берем. Азыр тегерети курчалган. Бул жагында малина, жүзүм, алмабак. Калоочулар бул жака дагы контейнер коюп алса болот дейт. Тегеретте мынакей камералардын баары коюлган. Склад болуп иштеп келген. Даяр там туугандар. Бисмилла, киргенде бул жерде охраналар үчүн кроваттар коюлган. Бул жерде столдор. Мынакей үйдүн ичи кадимки эле 4 бөлмөлүү. Бул жагын офис кылып иштетип келишет экен. Бул жагында дагы бир бөлмөсү мынакей. Жашап дагы ишти кыла берсеңиздер дагы болот туугандар. Бул жагында чоң залы. Баасын 100 миң сурашып атат. Өзүңүздөр дагы келишип көрөсүздөр. Ушундай склад издеп жүргөн фирмаларга, товар таркаткан, продукт таркаткан фирмаларга жөнөтүп коюңуздар, ким көрүп аткан болсо. Кээ бир адамдар ушундай складка ылайыктуу там контейнер таппай жүргөн болушу мүмкүн. Видео лайк басып коюңуздар.